Алгачкы жолу Москва мамлекеттик лингвистика университетиндеги Чыңгыз Айтматов атындагы кыргыз тили жана маданияты борбору 2003-жылы ачылып, ошондон бери аталган борбор өзүнүн ишмердүүлүгүн жакшы көрсөтүп келет. Буга чейин кыргыз тилин чет тил катары үйрөнгөн эки тайпа бүтүп, быйыл 3-жолку бүтүрүүчүлөр алгачкы кыргыз тили сабагын өтүштү. Окуу процессинде керектүү окуу методикаларынын жетишсиздигине карабай, жасаган эмгегибиздин жыйынтыгы жакшы дейт Жеңишгүл Байтерекова. Мен ойлойм, иштин башталганда жакшы ой менен башталган. Жакшы ойдун жыйынтыгы бүгүнкү күндө дагы жакшы жыйынтыктарга алып келип атат. Биздин бүтүрүүчүлөр ушул кыргыз тили боюнча мына бүгүн Россиянын тышкы иштер министрлигинде ишке алынып, кызматка алынып, жумушта иштеп атышат. Мен ойлойм, жаңы келген топтун дагы келечеги алдыда. Булар дагы ушул кыргыз тилин жан дили менен окуп, үйрөнүп, кыргыз эли менен өзүнүн турмушун кандайдыр бир деңгээлде байланыштырып, ушул кесип менен кыргыз тили боюнча иштейт деген үмүт бар. Ачык сабакка кыргыз элчилигинин жана коомдук ишмерлердин өкүлдөрү да катышып, кыргыз тилинин келип чыгышы, кыргыз элинин үрп-адаты, каада салты жана маданияты туурасында кеңири маалымат беришип, студенттердин суроолоруна жооп беришти. Ошондой эле Кыргызстан жөнүндө кызыктуу видеороликтер да көрсөтүлдү. Ал эми кыргыз тилин экинчи чет тил катары окуп башташкан биринчи курстун студенттери келечекте кыргыз тилин мыкты өздөштүрүп, Кыргызстанга барууну ниет кылгандарын жашырышкан жок. Мне очень понравился урок, это было очень интересно, увлекательно. Особенно хотелось бы познакомиться с носителями языка, побольше узнать о стране. Мне понравилась атмосфера, то есть действительно, наверное, киргизы очень дружелюбный народ. Про кыргызов, конечно, знал, но эти знания такие достаточно поверхностные. Надеюсь, за время обучения много чего нового узнаем и о стране, и о народе. Сегодняшняя встреча была очень интересна с той точки зрения, что мы пообщались с носителями языка, узнали много нового и о культуре Кыргызстана, о народе, об обычаях. Но все еще впереди, еще много чего предстоит узнать. Так что я думаю, наше обучение будет очень интересным и полезным для каждого. Кыргыз тили жана маданияты борборунун окуу программасына Кыргызстандын билим берүү министрлиги менен биргеликте бир топ ири жогорку окуу жайлары жакындан жардам көрсөтүп келишет. Ошондой эле окуу методикалык китептерин чыгарууга университеттен да жардамдар берилип, студенттерге жакшы шарттарды түзүүгө аракеттер көрүшөт экен. Студенттердин тилге болгон кызыгуусун арттырыш үчүн негизинен ооз эки чыгармаларды да окутуш керек дейт Муса Байетов. Барда мурда жана кыргызча жазылган китептерди окуш керек. Мен кичине тиешелигим бар да жазуучуга. Ошон үчүн жазуучулардын жана китептерин окуш керек. Айрыкча жанагы мурда жазылган, үлкөн казакча айтканда үлкөн жазуучулардын китептерин окуш керек. Манасты окуш керек, эпосту окуш керек. Эми аны окуганда эмне? Барда мурда тил гана эмес, адам руханий жактан дагы өнүгөт да. Себеби тиги жерде биздин баягы орусча айтканда кодубуз ошол жакта жатат да. Ошондо айрыкча жаштар окуса, ошол Манастын текстинде айталы кийинки жанагы калган кенже эпостордун текстинде ошол жерде бүт кыргыздын баягы руханий дүйнөсү чагылдырылган жана келечеги дагы айтылат да. Кыргыз тилин чет тил катары окуган Москва мамлекеттик лингвистика университетинин студенттерин кыргыз элчилиги ар кандай иш-чараларга официалдуу түрдө чакырып, мыкты окугандарына ардак грамоталарды тапшырган. Ал эми практикаларын Кыргызстанда өтөөгө жакындан колдоо көрсөтүп келишет. Эки элдин карым-катнашын жана достук мамилесин күчөтүүгө Чыңгыз Айтматов атындагы кыргыз тили жана маданияты борборунун салымы чоң. Андыктан кыргыз тилинин чет өлкөдө өнүгүшүнө ишенимдер бар. Сарагүл Полотова, Дарбан Алайчиев, Күнсерет, Москва шаары.